Bizde Hanafi mazhabı boyunca umraga barganda ayalдар жалгыз барса болобу деген суроолор көп болот да. Биздин mazhab боюнча, Hanafi mazhab боюнча 120 километр деп эсептелген адыбызда, ошондон алыс жолго аял жалгыз чыкканга болбойт. Аял жалгыз чыкканга болбойт. Сөзсүз түрдө бир махрам керек. Махрам деген ошо нике жүрбөй турган өзүнүн жакын тууганын махрам деп коет. Мисалы, аял киши, мисалы, атасы менен, bir tuğanı menen, bir tuğan jeni menen, bir tuğan tayekesi menen, bir tuğan atasının ağa iniler, avalары menen barsa bolot. Je bolsa baldары menen bolot. Misалы kaynısı menen bolboyt. Misалы emçekteş bir tuğandары menen bolot. Misалы menin ayalımdı, misалы bu bir tuğanımыздın balası eger emgen bolsa, misалы emgen bolsa, misалы kız emgen bolsa, al menin kızım bolup kalat eken dagın, menin barsa bolot. Menin baldarım menen barsa bolot. Menin ошо кыздарымдын балдары менен барса болот. Bir туган жээни болуп калат да баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Бунда өтө карашыбыз керек тугандар. Ошо маселени да. Анан мисалы кейбирлер барып атат, эми бул жерде баягы Шафи мазхабында бир эреже бар экен. Рифка амина деп коет экен. Ишеничтүү бир жамаат деген бир эреже бар экен да. Ошо ишеничтүү жамаат, аялдар жамааты болсо, ошолорго кошо барса болот деген эреже бар экен. Кейбирлер ошого амал кылып барып жатышат. Бирок негизи именно биздин Ханафи мазхабы боюнча ошол жерде бизде андай фатва адырынча бериле элек. Мисалы маны мүмкүн уламалар кеңеш бир карап көрөт, кээде шарт болуп калат да. Бир аял бар, эч бир тууганы жок. Мисалы балдары жок, мисалы байкуш. Ошол умрага барасы келсе эмне кылат? Ошол маселе кичине бизде дагы суроолор көп болуп атат. Аны мүмкүн ошо уламалар кеңеши ошол жанакы Шафи мазхабындай бир фатва чыгарып берсе, ошондо болушу мүмкүн. Бирок бизде адырынча андай фатва жок.